Мен эми Кудайга келип калганымдын себеби ушу мен бала чагымдан бери ушу билем, ушу биздин үйдө жатканда ата энемдер тынчтыкта жашачу эмес да. Анан ошол мектептен келгенде эле күндө эле ошол тышта жүрчүбүз. Мен анда эки карындашым бар болчу. Анан ошол кезде эле ойлочу эдим деле ушул биз жашообуз ушундай эле ыз чуу менен бүтүп калабы депчи. Анан жатканда ошол биздин убакта деле баягы Кудай жок десе, бирок мен ичимде айтчумун да, ушу мен Кудай бар деп элечи. Ушундай бир жүрөгүмдө бар эле да. Анан чоңоюп, онду бүтөйүн деп калганга чейин эми үйдө бир тынчтыкта деле жашаган жокпуз. Кээде ушу мындай туруп ыйлаган күндөр да болду да. Мындай жашоом ушундай өтүп калабы, мен да ушул эне атамдарды карап эле мен дагы ушуларга окшоп жашоом өтөбү деп элечи. Анан анда абам экөөбүз эмне күндө кыргын ал келип ичип алып кол салып кетет. Анан кийин мен аба дейм да, ошол апа дейм. Анан мам дагы ошол көп ыйлаган күндөр болду. Ошо мен бала чагымда окуп жүргөн күндө эле ошол баягы Кудай жок деп бизге деле айтчы. Анан бирок менин жүрөгүмдө ошо Кудай деп ошо коркунуч бар болчу да. Анан мен деле ошол изденип болчу. Кээде кечинде чыгып алып деле жылдыздар карап эле ошол Кудай кайда деген сыяктуу болуп мындай изденип болчу да. Анан кийин уже чоңоюп эметип калгандан кийин деле ошол өзүмдү көрдүм да, ушул жанакындай күнөөлөрдү да кылдым, тамеки тартып ичипчи. Анан ошондо деле мен мына 2-класста, 4-класста баштап турмун ошол чегип тарткандычы. Анан кийин ошондон деле канча баягы чоңоюп калгандан кийин деле ошо таштай албай жүргөн күндөр болду да. Ошо көрсө, ошого мен кул болуп калганымды көрдүм да. Же ошону жеңе албайм, таштайм деп канча аракет кылам, колумдан эч нерсе келбейт. Анан кийин жүрүп эле ошо мам дагы мен аркылуу көп ыйлады. Анан баягы көчөгө чыкканда эле баягы ууп кетти, сенин балаң тигинтип минтип мушташы менен эме болуп атат депчи. Анан бирок жүрөгүмдө деле баягы ичип келгенде деле эртеси эле ойлоп өтсүм да. Мен качан өзгөрөм? Мен мынтип өзгөрө албайм, өзүмдү какой-то бир мындай алыс катар сезчүм да. Анан бир күнү ошол мамам ишенип калды, анан келип карындашым да бар ишенип калды, анан айтып калды. Сен да ушул сыйын үйүнө барбайсыңбы деп калды. Ай барбайм деп койдум. Бирок ичимде баргым келип атат, айта албай атам да. Анан бир күнү ошол бир бала чыгып келели, ошо менен сүйлөшпөйсүңбү деп калды. Мейли дедим. Анан ошол ким кылыч келип калды, ошо менен сүйлөшүп, анан ошол Кудай жөнүндө сүйлөштүк. Анан айтып калды. Анан мен айттым, ошол эми ичимде болот да, мен кантип ошол Кудай экенин мен ишенем деп ошондо суроо болду да. Анан ал айтып калды, мен может мен сага туура эмес айтып жаткан, өзүң да текшерип көр. Менин жашоомдо көп болгон, анан өзүңө сыйынып көр, ошол издесең сөз табасың деп айтып калды. Анан ал кетти. Анан жүрдүм. Анан бир күнү анан таекем дагы анан кой кайтар деп кайра тапын алып келейин деп калды. Анан мейли анан бир жумашак кетип менен карындашым да барып калды ошол. Анан айтып калды ал. Сен сыйынсаң, сөз Кудай жооп берет деп койду да. Кантип мен сыйынам? Экөөбүз сүйлөшкөндө эле деп койду. Анан бир күнү ошол кой кайтарып жүрүп анан тоого чыгып анан баягы эртең менен атка арасында, саазында чоң жерде бир түзөн. Анан барып эле анан атты кармап десе эле качат. Мен кайда, мен таанымап эле ал тиги биринчи жолу минип атсам бар атка. Анан келип анан ошол эстеп калдым тиги сыйынсаң Кудай жооп берет деп эле. Сыйынып көрөчү деп. Мен да баягы Кудай чын эле барбы, сыйынууга жооп берет деген эле эме менен эле кайрылдым да. Анан айттым, эки жакка карап койгом, уялып атам бир четтачы. Эч ким жок, ошо малдан башка эч нерсе жок. Эки жакка карадым, анан айттым, Иса, сен чын эле бар болсоң ушул атты токтотуп берчи деп, бирок ишеним менен сыйындым да. Анан барсам баягы 30-40 чакты жылкы кетип калды, тигил турат. Анан бул жөн эле турат го десем, жок, кыймылдабайт. Мени карап да койгон жок, жанына барып эле коомду деп десем деле кетпейт. Кармаласам делечи. Анда Кудай бар турбайбы? Деп анан баягы алат мен ал күндү өткөзөм, анан кечинде ушу случайно эле болуш керек деп койдум кайрачы. Анан кечинде атты кое бергесин да. Анан эртең менен кайра атка барам да, кой кайтарыш үчүн. Барсам дагы эле кетет. Эми мурункуга караганда көбүрөөк бар болдум да. Анан кайра эстеп эле эми ушул көчө ушул метод менен бүгүн сыйынып көрчү, может чын эле дагы угар деп анан ошондо эле кайра ошондо сыйындым да. Десем эле ошондо эле токтоп калды. Анан ошондон кийин анда Кудай бар экен деп эле ушуну эметип калдым да жүрөгүмдөчү. Анан үйгө барып эле жүрдүм.
Мен ошо канча сыйын үйгө барай десем эле күндө балдарым келет. Жана литр банка менен спирт тапкашет. Ой, бул болот, башын жаш керек давай. Деп эле баягы күндө келишет. Алар ичпейм деп кетирбейм. Ошондо эле мен жүрөгүм иштеп аткан экен, ошондо аракта жүрөгүм барбай калды. Баягы жүрөгүмдө эле айып болот да. Мен эми ушундай күнөөкөрмүн деп элечи. Анан баягы бир чети мен Кудайга ишенип эле ушул таза жашап калсам экен деген ой болчу да. Анан бир күнү ошол эже чакырып калды, Рыскүл эже чакырып калды. Болот. Анан көчүлөштүк. Анан айтты, сен тоо кылбайсыңбы дейт. Анан мейли анан ошол жерден классташым экөөбүз бир күн тоо кылдык да. Анан тоо кылып эле чыктым. Эми чыкканда баягы жүрөгүмдө да ушундай кубанч болду. Как будто бир жүк түшкөндөй болду элечи. Анан үйгө бардым. Анан ошондон кийин уже баягы жумуш анда заводдо иштейм алдачы. Анан ошол заводдо иштеп жүргөн ошондо ишикти таштадым, алар келип, ой сен ишикти таштадың, ой сен эмне кылып атасың деп эле. Анан айтканда уялып атам да биринчисинде. Анан ошентип жүргөндөн баягы сөгүнгөндү таштап калдым. Анан баягы тамекини эле таштай албайтым да. Бир жума чектим ошо тоо болгондон кийинчи. Анан бир күнү антип бир тоо, ой сен таштадыңбы десе, ооба деп коем. Мен билбей айтып алдым да. Кетип бараттым, мен кайдан таштадым деп эле баягы бир күнү сыйынып атам. Кудайым ушул мага өзүң гана жардам бер депчи. Сен өзүң күч бербесең мен колумдан келбейт деп. Анан ошо менен баарынан сыйынып, эртеси ошол чекпегенде күч берди. Кадимкидей уже мурун эле чекпеген жүргөндөй сыяктуу эле болуп калдым да. Ошентип эмне болду? Ошентип эле баягы жашоом чын эле Кудайым ушунча өзгөртө баштады. Анан баягы тегеректеги баягы мурунку классташтарым дагы энеталар дагы эметип калышты да. Ой силер качан киши болосуңар деп эле бир күнү кезип калса эле айтып калды. Ой сен бетиңе кичине мындай кызыл жүгүрүп калыптыр, сен өзгөрүп калыптсың деп койду. Анан айттым, Кудайым эле өзгөрттү мени депчи. Анан бир күнү абам да келип, ой сен эмне ушинтип ишенип кеттиң? Мамаң менен тиги мелти эркиң бара берсин. Экөөбүз эле ушундай эле жашабайлыбы дейт. Анан эмне болду десем, ой мен тиги көчөдөн уже оңуракты иче албай калдым. Сен балдарың ушинтип ишенип, аягыңа да алың келбей калды деп атат дейт. Ошол абам деген мен ата деп айтпайм, аба деп айтам да. Анан абам ошентип айтты да. Анан мен айттым, аба сиз мурунку мен жашоомду кааласаң мен каалабайм дедим да. Мына силер өзүңөр тиги адамдарды карап атасыңар. Ошол адамдар мен мурунку жашоомду ар эмне өзгөртүптүрбү деди да. Ким өзгөрттү мынакей? Эч ким өзгөртүргөн жок. Мен мына ушунга чейин ушунча изденүүндө келдим. Мына эми мен Кудайымда болгон чыныгы тынчтыкты таптым дедим да. Ал адамдар айта берсин дедим. Ошол адамдардан коркуп атасың, мен эч кимден коркпойм деп койдум да. Анан абам уялып эле анан үйгө кирип кетти. Анан мен баягы чай ичип аткам да. Чай ичип атсам анан кайра бир 5 мүнөттөн кийин кайра келди анан болот мени кечирип койчу деди. Анан эчтеке болбойт, мен айттым эми ошол адамдарга караганда кайсы адамды көрүң ошо өзгөрткөн дедим да. Мисалы үчүн мен адамдан коркпойм, бирок мен Кудайыма келгениме мен ушунча ыраазымын дедим да. Мен мурунку ишкенимди кааласаңар кандай болот өзүңөр билесиңер дедим. Десем ооба деп калды да.